Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Акыркы учурларда өлкө аймагында өзүңүздөр билгендей, мына ушундай өрт кырсыктары катталган учурлардагы көп кездешүүдө. Негизи эле Жалал Абад облусунда өрт кырсыктары боюнча бүгүн биз кененирээк сөз кылмакчыбыз. Анын ичинде алыскы жолдорго чыгууда, ошондой эле мына күз кыш мезгили кирип келгендиктен, күз айында кирип келгендиктен мына ушул баягы ашуулардагы жолдо жүрүүдөгүлөр боюнча дагы бир кененирээк сөз кылмакчыбыз. Мында атайын биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусундагы башкармалынын өкүлдөрүн чакырганбыз. Анда конокторубуз менен тааныштыра кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусундагы башкармалынын башчысынын орун басары Карабеков Канатбек мырза, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министринин Жалал Абад облусундагы башкармалынын улук офицери Абдигапар уулу Абибулла мырза келип отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Алгач Канатбек мырза, сизден баштагым келип турат. Мына өзүңүз билгендей эле алгач ушул өрт кырсыктары боюнча бир маалымат бере кетсеңиз, жалпы мына ушул 10 айдын жыйынтыгын чыгардыңыздар да бүгүнкү күндө. Жалпы канча өрт кырсыгы мисалы үчүн ушул сиздерге баягы катталды, алар эмнеден улам келип чыгып атат, ушулар боюнча бир аз токтолуп берсеңиз. Жыл башынан 10 ай ичинде облус аймагында 447 өрт кырсыгы катталып, 130 миллиондон ашуун материалдык зыян келтирилген. Былтыркы жылга салыштырмалуу өрт кырсыгынын саны 19% өскөн. Өрт кырсыгынан ушул күнгө чейин 10 жаран жаракат алып, күйүк жаракатын алып, 8 жаран өрт кырсыгынан каза болгон. Статистика боюнча мындай айтып өтсөк, өрт кырсыктары кайсыл жерде көп болгондугу боюнча быйылкы жылда ушул өрт кырсыгы турак жай секторунда көп болуп атат. Бул өрт кырсыгынын көп катталуусунун себеби бул жарандарыбыздын өрт кырсыгына мындай этиятсыздык менен мамиле кылбагандыгынан улам келип чыгууда. Өрт кырсыктарынын алдын алуу боюнча район шаардык бөлүмдөр менен биргеликте профилактикалык иштерди байма-бай жүргүзүп иш алып барып жатабыз азыр. Эми жогоруда айтып өттүңүз да, турак жайларда ушул өрт кырсыктары көп катталып атат деп. Ошол эмнеден улам, этиятсыздыкпы же болбосо электр чуалаларынанбы, сиздер баягы анализдеп көрүп атасыздар да. Негизи эле ошо бүгүнкү күндө ошол негизги себеп ошол эмнеден болуп чыгып атат? Өрт кырсыктары көпчүлүк бөлүгү жарандарыбыздын ушу өрт кырсыгына этиятсыздык менен мамиле кылбагандыктан улам келип чыгууда, электр ызымдарынан дагы катталган өрт кырсыктары бар. Абибулла мырза, мына жогоруда айткандай эле биз өрт коопсуздуктары боюнча сөз кылдык мында. Негизи эле ушул сиздер дагы бүгүнкү күндө тейлеп келиңиздер, бизде көбүнчө ушул Ош Бишкек жолунда биздин ушул айдоочулар тарабынан мисалы үчүн ушул Ош, Жалал Абад облустарынан Бишкекке чыккан, Бишкектен бул жака келген биздин баягы жолдо жүрүүдө айдоочуларыбыз көп каттап келет. Өзүңүз билесиз, азыр мынакей күз айында турабыз. Мына биздин ашууларыбызда бүгүнкү күндө баягы каарлар жаап, жолдор тайгак болуп, бир ар кандай кырсыктарга учурап калган учурлар да көп кездешип атат. Негизи эле ушул жаат боюнча да бир айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Негизинен айтып кетсек, Бишкек-Ош жолунун эң чоң бөлүгү бул Жалал Абад облусу тейлейт. Биздин облуста эң чоң аралыгы биздин облустан өтөт. Муну өзүңүз да билет. Бул облуста ушу Бишкек-Ош жолунда жылда эле ушу күз мезгили келгенде кечеги биринчи карда көрдүк. Жолдор ушу айдоочуларыбыз ушу коопсуздук эрежелерин сактабаган, анан биринчи өчүрүт кышкы дөңгөлөккө автоунааларын күзгү кышкы кароодон өткөрбөй эле жолго чыгып алгандан төө башындагы пробкаларды көрдүк. Аслында ал жердеги ошо биздин ыкчам иштер жүргүзүлгөндө основной негизгиси айдоочулар 80-85% кышкы дөңгөлөккө өткөргөн эмес да машиналарын. Мындан сырткары керектүү шаймандарды жанында алып жүргөн эмес. Ошодон бир-эки фура ошо оор жүк ташуучу унаалар туруп калып, ошо жол убактылуу жабылды. Оор жүк ташуучу унааларга почти 1,5 сутка жол жабык болду. 22 октябрдан 23 октябрга караган күнү. Бул кечеги ушул өтүп кеткен аптада болду. Ал эми бүгүнкү күндө ошо биздин шаардык райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүнүн ошондой эле
жол кайгыл кызматынын кызматкерлери тарабынан жерлердеги автобекеттерде ошо оор жүк ташуучу унааларга ошо айдоочуларына түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп келүүдөбүз. Ошо бул негизги максат ошол материалдык чыгымдарга жол бербөө жана адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу. Башкы максат ошол болуп эсептелет. Ошону менен бирге ошо айдоочуларга биринчи кезекте кышкы дөңгөлөгүн салуу, андан сырткары эгер коопсуз өздөрүнө керектүү ошо чынжыр, медикаменттерди жана керектүү шаймандарды ар дайым жанында алып жүрүүлөрдү байма-бай жерлерде эскертип келебиз. Негизи баягы жогоруда айтып өттүңүз да, оор жүк ташуучу автоунааларга баягы айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү маселесинчи. Эми чындыгында көбүнчө ушул биздин айдоочулар тарабынан дагы жеңил автоунааларды айтып калат. Бизде ушул оор жүктүү автоунаалардын ошол эле кыш мезгилинде болобу же жай мезгилинде болобу баягы кээ бир учурда эрежелерди так сакталбагандыгы бир бизге бир тоскоолдук жараткан учурлар болуп жатат дегендер да түшүнүктүү болуп атат да. Негизи эле ушул сиздер өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан дагы негизи мына айрыкча кыш мезгилинде ушулар менен дагы бир кандай иштер алып барасыздар? Негизинен алганда биз ошо өзгөчө кырдаал министрлигинин алдында гидрометеорология кызматы шашылыш билдирүү берет. Кайсы күндөрү күн жайыт, кайсы жолдордо болот. Ушул айдоочуларга ушу эфирден пайдаланып айтат элем. Ошол шашылыш билдирүүлөрдү бак өткөрбөстөн көңүл бурса, анан узак жолго чыгып атканда жеңил унаалар болобу, оор жүк ташуучу унаалар болобу, бул 112 кызмат, 112 номерине чалса, кайсы жолго чыгыштан алдын чалса чалуу акысыз. Ошол жол боюнча биздин операторлор толук жооп берет. Азыркы күндө ачык, кар бар, тазаланган эместиги боюнчачы. Бул ушул жарандарга түшүндүрүп келебиз байма-бай 112 кызматына чалуу акысыз. Кайсы жол кандай акыбалда экенин ал толук айтып берет операторлор. Анан туура айттыңыз, эми бул оор жүк ташуучу унаалар өзү негизи жылда ушу кышкы сезондо билесиз, эртең мененки кечки 8ден эртең мененки 9га чейин бизде 271 Арал постунда, ал эми Чүй тарабында Сосновка постунда чектөө киргизилет. Оор жүк ташуучу унаалардын бардык түрүнө. Бүгүнкү күндө оор жүк ташуучулардын только мунай зат ташуучу унааларына чектөө бар. Кечки 8ден эртең мененки 9га чейин. Ал эми ошо ДЭПтин жол тейлөө ишканаларынын сунушу менен пока оор жүк ташуучу унааларга бүгүнкү күндө чектөө кирилет. Чектөө кирилет. Рахмат. Канатбек мырза, жогоруда айткандай эле бүгүнкү күндө ушул өрт кырсыктарын жогоруда айтып өттүңүз, баягы турак жайларда же болбосо бир дүкөндөрдө дейбизби, айрыкча ушул базарларда дагы өрт кырсыктары көп катталып келет. Манас шаарында дагы өзүңүз билгендей эле жакынкы күндөрдө эле мына ошондой өрт кырсыктары катталды да. Негизги себептери ошолор эмнеден болуп чыкты? Акыркы катталган өрт кырсыктарынын себеби электр сымдарынын кыска чагылуусунан улам келип чыкты. Бул ушул өрт кырсыктардын алдын алуу максатында базарларда, жергиликтүү жеке турак үйлөрдө бардыгында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күнгө айтып кетсем, жыл башынан бери 2408 объектиде 400 миңден ашуун адамга өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча лекция ишин жүргүзгөнбүз. 6013 объектиге 62 миңден ашык адамга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз өрт кырсыгын алдын алуу боюнча. Турак жай секторунда азыркы учурда дагы иштер жүргүзүлүп жатат. Кышкы өрт кооптуу мезгилинин келишин ошо алдын алуу боюнча бүгүнкү күнгө айтып өтсөк 29794 турак үйгө 81 миң жаранга өрт коопсуздугунун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн ушул күнгө чейин. Эми түшүндүрүү иштери дегенде эмнелер колдонулат ал жерде? Эмнелерди көрсөтүп бересиздер аларга? Барганда өрт коопсуздугу кандай сакталуу боюнча эми бизде профилактикалык иштер барган жерибизге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Барып эреже ичиндеги болгон баштапкы өрт өчүрүүчү каражаттар болуш керек, имараттар кандай абалда, электр сымдарын ачык, жагык, ушунун ичиндеги өрт коопсуздук, өрттүн келип чыгуусун пайда кылган нерселердин бардык көрүнгөн нерселерин ушулорду түшүндүрүп өздөрүнө алардын алдын алуу боюнча дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ушуларды кайра оңдоп. Негизи жогоруда айткандай эле өзүңүз билесиз, баягы бизде турак жайда отпайбызбы? Айрыкча ушул Манас шаарында көп кабаттуу үйлөр бүгүнкү күндө ушул
9 этаждуу көп кабаттуу үйлөр дагы көбүрөөк салынып, бүгүнкү күндө ипотекалык үйлөр салынып келип атат да. Анан албетте анын дагы баягы коопсуз жактарын сөзсүз түрдө сиздер тарабынан эске алынып келет. Аларга дагы баягы атайын машыгууларды өткөрүп келип атасыздар. Негизи эле мына ушундай көп кабаттуу үйлөр менен да кандай иш алып барып атасыздар? Себеби ал жерде баягы өрт коопсуздук эрежелери сакталганбы? Сиздердин автоунааңызга барганда баягы кире албай тоскоолдук чаралып калбайбы? Негизи эле ошол жактарын салынып жатканда дагы көзөмөл карап атасыздарбы? Азыркы салынып аткан көп кабаттуу турак үйлөрдүн булардын проект долбоордук иш кагазы курулуп аткан учурда биз менен макулдашуудан өтөт. Ошол жерде долбоордук иш кагазында карап, автоунаалардын өтүүсүн, өрткө каршы аралыктарын, люктары, эвакуациялык жолдор боюнча ошол долбоор курулаардан алдын долбоордуга карап бизден корутунду берилет. Ошонун негизинде салынат. Анан ошол курулуш бүткөндөн кийин кабыл алуу комиссиясында биздин көзөмөлдөө бөлүмүбүз бар. Ал жерден кызматкерлер барып, ошо долбоордун негизинде салынгандыгы боюнча кабыл алышат ошол жерден. Ушул көп кабаттуу турак үйлөрдө өрт кырсыктардын алдын алуу боюнча бүгүнкү күндө көп кабаттуу турак үйлөрдүн өздөрүнө барып, ошол жердеги жашоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Биздин кызматкерлер тарабынан жүргүзүлүп атат. Министрликтен коюлган тапшырманын негизинде бүгүнкү күндө 10 күн ичинде 9 көп кабаттуу турак үйдө өрттүк тактикалык окууларды өткөрдүк азыркы учурда. Рахмат. Абибулла мырза, жогоруда айткандай эле биз айтпадыкпы, ошо Ош-Бишкек жолунда дагы ошол жол кырсыктары дагы көп катталып келет да. Анан көп учурда ошондой жол кырсыктары учурларда өзгөчө кырдаалдар ошо министрлигинен дагы баягы тийиштүү жардамдардын суроо үчүн кайрылышат. Негизи эле бул жаатта сиздерге ошо жыл башынан бери канча учурлар катталды ушундай боюнча? Аябай жакшы суроо болду. Негизинен алсак, бизге өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле акыркы убакта да аябай жол кырсыгы күч алган. Эми бул биздики албетте башка статистика менен туура эмес чыгышы мүмкүн, бирок биздин бүгүнкү күндө статистика ошол. Основной Ош-Бишкек жолундагы жол кырсыктарына чыккан неме боюнча 281 учур катталды. 10 айдын алкагында 281 жолу биздин куткарчылар авариялык унаасы менен ошо кымчылып калган, каза болуп калган жарандарды алып чыгуу иштери катталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 19% өскөн бизде. Ал эми жарандарды салыштырмалуу караганда былтыркы 10 айда 11 жаран каза болуп ошо биздин куткарчылар алып өтсө, быйыл 19 жаранды көрсөтүп атат. 10 айлык эме менен. 19 жаран ошо каза болуп биздин куткарчылар жеткенге чейин ошо жансыз денелерин алып тиешелүү органдарга өткөрүп беришкен. Эми албетте бул өкүнүчтүү, мына ошо адам өмүрү менен кыйылып жаткандыгы. Анан негизи эле ушул сиздерге ошондой мезгилдерде көбүнчө барды баягы тийиштүү шаймандар жетиштүүбү, ошол ошол кайсыл жерде болсо ошого жакыныраак жердеги тийиштүү ушул өзгөчө кырдаалдар министринин кызматкерлери барышат да. Бул жакта да иштерди кандай алып барып атасыздар? Бул жактагы тез жетүү, өз убагында куткарып калуу боюнча. Өзү негизи основной Ош-Бишкек жолунда мына Токтогулдан наракты карап ошо Чычкан Капчыгайын билесиздер. Чычкан Капчыгайында основной телефон чалуу 112 кызматына түшөт. Ал жерде Токтогул ошо өзгөчө кырдаалдар бөлүмү чыгат. Шаймандар боюнча айта кетсем, Ош-Бишкек жолундагы трассаларда бардыгында авариялык куткаруу унаалары толук шаймандары менен толук камтылган. Бул 2022 жылдагы келген алды. Аркалар бүгүнкү күндө да жаңыланып, толук шаймандар менен камсыздалган. Кандай гана чалуу болбосун, тез жеткенге ыкчам шарттар түзүлгөн биз тараптан, биздин министрлик тараптан. Рахмат. Негизи эле жогоруда айткандай эле биз ушул баягы өрт коопсуздуктарына дагы бүгүнкү күндө шаймандар канчалык деңгээлде сиздер менен жабдылды? Бүгүнкү күндө жаңы акыркы үлгүдөгү ушул унаалар дагы келдиби? Биздин район шаардык бөлүмдөгү өрт өчүрүүчү автоунаалар толук кандуу бардыгы жаңыланып, заманбап шаймандар менен жаңыланган азыркы учурда. Эмнелери менен алар өзгөчөлүк башка мурунку жылдарга салыштырмалуу автоунаалардан эмнеси менен айырмаланып турат? Мурунку жылдарга салыштырмалуу айта турган болсок, мурунку жылдары бизде зил автоунаалар болгон. Зил автоунаалары суу алып жүрүү көлөмү 2 тонна, 4 тонналык автоунаалар болгон. Азыркы учурда 6 тонна, 8 тонналык КАМАЗ автоунаалары, Хова автоунаалары менен камсыздалган, цистернасындагы көлөмү чоң.
Базарларда биз баягы атайын мына ушуну пожарный щиттерди орнотуу же болбосо атайын суу чыгаруучу жайларды кандай бир көзөмөл кылып атасыздар мүмкүн? Биздин кызматкерлер тарабынан базарларда профилактикалык иштер жүргүзүү учурунда табылган кемчилдиктер боюнча жергиликтүү бийликке ушул гидранттары иштебеген же жок абалда боло турган болсо ошолорду толуктоо, кайра орнотуу, баштапкы өрт өчүрүүчү каражаттар менен толуктоо боюнча жергиликтүү бийликтерге жеке ишкерлердин өздөрүнө тиешелүү кагаздарды берип иш алып барып атышат азыркы күндө. Ошолор менен камсыздоо боюнча. Эми бул бир эле Манас шаарында эмес, бүгүнкү күндө облустун көпчүлүк шаарларында же болбосо райондун борборлорунда ушул маселе чынын айтканда жакшы каралган эмес да. Же болбосо атайын ушул өрт өчүрүүчү автоунаалардын барып ал жерде кире албай калгандыгы ушул маселелер жаратып келет да. Негизи эле бул жаатта бир конкреттүү түрдө эмне иш алып барып атасыңар? Биз жөн эле эскертүү кагазын берип койдук, анан мындай деген андан сырткарыда эмне иштер болуп атат? Бул биз тараптан түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Эми бул жеке ишкерлер тарабынан базардын ичиндеги жолдорду нормага ылайык келтирүү бул жергиликтүү бийликтин өзүнүн аткарып турган иши. Бирок биз ошолго барып нормасы боюнча айтып, жолдун эндиги мынча болуш керек деп аштырып, байма-бай өрттүк тактикалык машыгууларды, окууларды өткөрүп, автоунааларды киргизип ошол жерге. Ошол учурларда табылган кемчиликтер боюнча жергиликтүү бийликтин өзүнө дагы тиешелүү кагаздарды беребиз. Ошол жерде жеке соода жайларын иштеткен жеке ишкерлер өзүнүн соода жайынан ашыкча жерге стол коюп алышып, ошол жерге алып чыгып товарларын коюп алышып, эм тоскоолдуктар жараткандар көбүнчө ушул нерселер болуп атат да азыркы учурда. Бирок ал боюнча дагы ишкерлердин өздөрүнө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жолдорду ачык коюу боюнча ушул жерлер дайым киргенде автоунаа кирүүсүнө жол ачык болуш керектиги боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз азыр. Абибулла мырза, бүгүнкү күндө ушул ашуулар боюнча дагы бир аз токтолуп берсеңиз, кайсы ашуулар бүгүнкү күндө баягы жабылды, автоунаалары каттый албайт, ушулар боюнча да маалымат берсеңиз. Негизинен алганда Жалал Абад облусунда бул жылда эле ошо 2 ашуу жабылат. Бул Жалал Абад Казарман жолундагы Сарыкыр ашуусу, бул 2 октябрдагы ошо жергиликтүү бул жактан Сузак мамлекеттик администрациясы, ал жактан Тогуз Тороо мамлекеттик администрациясынын буйругу менен 2026 жылдын жаз айларына чейин жабылган. Блокпосттор атайын ошол айыл өкмөттөр тарабынан коюлуп, азыр ошол айыл өкмөттүн чек арасынан чыккан жерде бул Сузак району эмес, Тогуз Тороо району жактан казылып, машина өткөнгө болбойт. Ал толук материал. Ал эми кечеги ошол 22-23 октябрда күтүлгөн аба ырайынын негизинде Чаткал Талас жолундагы Кара Бура ашуусу, бул да ошол Чаткал райондук мамлекеттик администрация башчысынын буйругу менен 2026 жылдын жаз айларына чейин жабылды. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунда ошол 2 жол 2026 жылдын жаз айларына чейин жабылды. Эми сөзсүз ушул мезгилдерде биздин айдоочулар эмнени эске алыш керек деп ойлойсуз? Мынакей биз жогоруда айткандай эле, жогоруда дагы баса белгилеп өттүңүз, дөңгөлөктөрдү сырткары дагы биз көбүнчө эмнеге көңүл буруш керек? Мисалы үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ашууларды жабылгандыгы боюнча жолдо жүрүүнү этият болууну дайыма эскертип келесиздер. Бирок көпчүлүк учурда ушул сакталбай калып атат да. Айрыкча ошо Ош-Бишкек жолунда. Бул Ош-Бишкек жолунда биринчи өчүрүт бул айдоочулар ушу бири-бирине болгон 500 метр аралыкты сактаса, ушул эфирден пайдаланып айтат элем, 500 метр аралыкты сактоого чакырат элем. Жана дайыма өздөрүнө керектүү кургак азык дайым биз эскертебиз, жанында кургак азыктарын, медициналык каражатты жана керектүү күрөк, чынжыр, анан жылуу кийимдер сөзсүз ар бир айдоочу өзүнө керектүүсүн камдап алса, ошого чакырат элем. Рахмат. Негизи эле ушул биз жогоруда айткандай эле өрт кырсыктардын алдын алуу боюнча дагы кандай иштерди алып барасыздар? Өзүңүз билгендей эле күз-кыш айларында айрыкча биздин ушул жарандар тарабынан турак жайларда, ошо өздөрүнүн үйлөрүндө ушул эми жылытуу мешиттерин иштете башташат. Ушул учурларда дагы өрт кырсыктарынын баягы көбүрөөк катталуусу, же болбосо кыш мезгилинде өрттү же болбосо көмүрдү туура эмес колдонгондон улам иске улангандар же болбосо өрт чыккан учурлар көп катталып кетет да. Негизи эле ушул жаатта дагы биздин жарандар эмнеге көңүл буруш керек?
Бул кышкы бизде өрт кооптуу мезгил деп жайкы анан кышкы өрт кооптуу мезгил болуп бөлүнөт. Азыркы учурда кышкы өрт кооптуу мезгилге кирип турган учурубуз. Кышкы өрт кооптуу мезгилге мен ушул жарандарга айтып өтөт элем, кышкы өрт кооптуу мезгилдин келиши менен үйлөрдү жылытуу үчүн колдонулуучу от жагуучу мештерди иштетерден алдын мешти тазалап, мооруну тазалап, ушул нерсеге көңүл бурууну, электр приборлорун колдонууда, электр жылыткыч приборлорун, газ менен жылытуу приборлорун колдонууда көзөмөлсүз калтырбоону, үйдөн жумушка же окууга кетип аткан учурда ушу электр тогун, газды, плиталар жанык болсо ошолордун баардыгын өчүрүп кетүүнү айтып өтөт элем. Кары жаш балдарды тез күйүүчү заттар менен, күйгүзүүчү заттар менен ойногону, ошол жерин колунда алып жүргөн болсо ошону көзөмөлгө алууну айтып өтөт элем. Негизи дагы бул боюнча дагы атайын окуу машыгуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөр да. Бул жакта да кандай бир иштер бар? Азыркы учурда мен баягы айтып өткөндөй эле турак жай секторунда аткарылып аткан иштер ушу мына азыркы учурда кышкы өрт кооптуу мезгилде ушу өрт коопсуздуктун алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер. Биздин кызматкерлер тарабынан жарандардын турак үйлөрүнө барып, ошол жердеги коопсуздук эрежелерин түшүндүрүү иштери, турак үйүнө кирип, сарайында жыйылган чөптөрү туура эмес болуп, мындай кухнясына, летний кухня, сырттагы очок тандырларына жакын боло турган болсо ошол жерлерден алыс жыйууну, турак үйдөгү ушу электр ызымдарынын ачык абалда туура эмес колдонулар болгон болсо ошол жерлерин барып, муну нормага ылайык кылып, туура колдонуу эрежелерин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат азыркы учурда. Сиздерге чоң рахмат. Алтындай убактыңыздарды бөлүп, мына ушул жерге биздин өрт коопсуздугу боюнча ошондой эле алыска жолдо жүрүүдө айдоочуларга баягы эскертүүлөр боюнча түшүндүрүп өттүңүздөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Ар дайым элибизде тынчтык, жергебизде өнүгүүлөр боло берсин деген көрсөтүү менен жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламат калыңыздар.